эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчылпон Койчиева. Грузиянын баш каласында катуу суу ташкынынан зоопарк бузулуп, арстандар, жолборстор, аюлар менен бегемоттор көчөлөрдө жүрүшөт. Ислам мамлекетине жардам берем деп Британиядан кетип калган 17 жаштагы бала жанкечти чабуулун жасаган эң жаш британдык болуп калды. Британияда Magna Carta документинин 800 жылдыгы белгиленүүдө. Адам укуктары идеясын калыптандырууга түрткү берген документтин таржымалын баяндайбыз. Грузиянын баш каласында дем алыштагы суу ташкындан 12 киши курман болду, ошондой эле 20 чакты кишинин дайыны белгисиз. Мындан тышкары куткаруучулар бир нече бегемот, зебра, арстандар, карышкырлар жана башка айбанаттарды издөдө. Тбилисидеги суу ташкындан шаардын зоопаркы бузулуп, айбанаттар качып кеткен. Шаар жетекчилери жапайы айбанаттар кармалганча көчөгө көп чыкпагыла деп элди эскертти. Грузиядагы суу ташкын Тбилиси шаарындагы унаалар үйлөрдү каптап, каза тапкандар да болду. Нөшөрлөгөн жаандан улам Верия дарыясынан ташыган суу айрым райондорду толугу менен талкалап кетти. Дайынсыз жоголгон адамдарды издөө иштери уланууда. Суу ташкын зоопаркты да каптап, жапайы жаныбарлар бошоп кеткен. Таң калтырган, бирок кооптуу жаныбарлар шаардын борборунда эркин жүргөнү байкалган. Мисалы бул аю суунун деңгээли түшкөндө көп кабаттуу үйгө жармашып калган. Айрым жаныбарларды кармап, кайрадан зоопаркка алып кеткени менен башкаларын полиция кызматкерлери атып өлтүргөн. Зоопарктын директору тургундар жапайы жаныбарларды көргөндө атайын телефондорго чалып турганын айтты. Бирок канча жаныбар табылганын жана канчасы өлгөнү азырынча белгисиз. Ал ортодо зоопарктагы жаныбарлардын көбү чөгүп өлдү деп айтылууда. Зоопарк дале суунун астында, жүздөгөн жапайы жаныбарлар дайынсыз бойдон. Көптөгөн ыктыярчылар шаарды тазалоого киришкен учурда бул бегемот үйүнө жеткирилди. Бирок арстан, жолборс жана аюлар дале эркин жүргөнү кабарланууда. Ислам мамлекети тобунун катарында согушам деп март айында Британиядан чыгып кеткен 17 жаштагы жигит эң жаш жанкечти чабуулчу болуп калды. Батыш Йоркшайр аймагынын Дьюсбери шаарынан чыккан Тала Асмал Иракта өзүн өзү жардырган айтылууда. Анын үй бүлөсү аза күтүүдө. Ал интернет аркылуу радикалдашып кетти дейт жакындары. Террористтик чабуул алдындагы түшкөн сүрөт британиялык окуучунун акыркы сүрөттөрүнүн бири. Талактын жакындары бул сүрөттөр Ислам мамлекети тобунун интернет баракчасында жарыяланганы катуу сокку болгонун белгилешүүдө. Өспүрүм өзүн Ирактын түндүгүндөгү Бейжи шаарында жардырып жибергени кабарланган. Бул аймакта Ирактын армиясы менен экстремисттик топ 1 жылдан бери салгылашып келет. Ал эми Талактын туулу өскөн Дьюсбери шаарында коомдун башчылары экстремисттик топту айыптап чыкты. Исламга тиешеси жок. Ислам дини өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтордун кадамдарын айыптайт. Аларга кошулгандар катасын түшүнүп, артка кайтып келет деп үмүттөнөбүз. Талах Азмал 17 жаштагы досу Хасан Муши менен чогуу кеткен. Анын тагдыры азырынча белгисиз. Бирок адистер Ислам мамлекетине жанкечти катары кошулгандардын саны өтө көп экенин баса белгилешүүдө. Түн ортосунда түшкөн сүрөттөрдө Талах өзүнөн башка дагы болжолдуу жанкечтилер менен чогуу турат. Ал күнү бир нече жанкечти жардыруу болгону кабарланган. Улуу Британиянын бийлиги тынч жана адамгерчиликтүү бул өспүрүм эмне себептен Ислам мамлекети сыяктуу уюмга кошулуп кеткенин изилдөөдө. Сиздер түз эфирде BBC-ни көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Күрд күчтөрү Сириянын түндүк чыгышында Ислам мамлекети ээлеп алган Тал Абяд шаарына кирип келгени кабарланууда. Жихадчылар аларды токтотуу максатында шаарга кирчү 2 көпүрөнү жардырып жиберишкен. Миңдеген тургундар шаардан качып чыгып, Түркия менен чек арада топтолгон. Түрк өкмөтү алардын айрымдарын дем алышта өз аймагына киргизди. Бириккен Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун Женевада Йемендеги чатак боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бирок ага хусит козголгончулардын делегациясы кечирээк келип кошулат. Пан Ги Мун тез арада ок чыгарууну токтотуу келишимин сунуш кылды. Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хадинин жана ага чейинки президент Али Абдулла Салихтин өкүлдөрү дагы катышууда.
Мындан 6 ай мурун алыскы кометага конгон космостук аппарат ойгонуп үн катты. Фили деп аталган робот ноябрда конгондон көп өтпөй батарейлери өчүп калган эле. Европалык космос агенттиги 67P аттуу комета учурда күнгө жакын учкандыктан роботтун батарейлери кайрадан кубат алып иштей баштады деп билдирди. Тарыхтагы эң атактуу документ Магна Карта же Магна Хартиясы мындан туура 800 жыл мурун жазылып бекитилген. Ошол эски кагаз адам укуктары концепциясын, адамдар тең укуктуу деген идеяны жараткан деп даңазаланууда. Эмесе Магна Хартиясы деген эмне? Ким үчүн жазылган? Иштин баары Британия тарыхындагы эң жаман король аттыккан король Джондон башталат. Ал жөнүндө мас болуп жиенин өлтүргөн, мунарада бир аялды баласы менен камап калтырып койгон деген аңыздар айтылат. Бой жапыс болгон менен Джондун көксөгөнү чоң болгон. Кымбат кийимдер менен согушка чыкканды жактырган. Буга каражат табуу үчүн салыктарды улам көбөйтүп турган. 1215 жылы англис барондору Джонго каршы чыгып Лондонго кирип келишкен. Аны тынчтык келишимин кабыл алууга мажбурлап Магна Карта жаралган. Келишимдин ири бөлүгү салыктарды жана тарифтерди чектөөнү талап кылган. Бирок анын бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан бөлүгү да болгон. Аймактын башкы мыйзамы же өзүнө теңдердин чечими болмоюнча бир да адам камалбайт, анын мүлкү тартып алынбайт. Тынчтык келишими катары Магна Карта ишке ашпай, аттуулдук согуш кайра башталган. Король Джон көп өтпөй дизентериядан көз жумган. Тактыга анын 9 жашар уулу Генри көтөрүлдү. Согушту токтотуш үчүн ал Магна Картаны кайра ишке киргизген. Бул документ королдук бийликти чектөөнүн символу болуп калган. Көз карандысыздык үчүн күрөшкөн Ганди сыяктуу лидерлер Магна Картаны колдонуп, империядагы өздөрүнүн аттуулдук укуктарын талап кылган. Ал эми Америка Кошмо Штаттары аны бардык кишилер тең укуктуу жаралат деп жар салган укуктар жобосуна кошуп койгон. 1948 жылы Магна Карта адам укуктарынын жалпы декларациясынын негизи болуп калды. Эми спорт. Бишкекте эртең футбол көрөрмандарынын чоң байрамы белгиленген турат. Эртең Бишкекте 2018 жылы Орусияда өтүүчү футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка Азия чөлкөмүндөгү тандоо турунда Кыргызстандын курама командасы Азиянын чемпиону болгон Австралия курамасы менен күч сынашат. Оюн Өмүрзаков атындагы Спартак стадионунда кечки саат 8-де башталат. Кыргызстан курамасына ийгилик каалайбыз. Футбол боюнча айымдарын дүйнөлүк чемпионаты жандуу өтүүдө. Түштүк Корея менен Коста-Рика кече 2-2 эсебинде тең чыгышты. 6-чы күнү болсо Колумбия француз командасын 2-0 менен утту. Бразилия 1-0 менен Испанияны утту. Швейцария 10 гол киргизип Эквадорду утуп алды. Бүгүн болсо пил сөөгүнүн жээги менен Норвегия, ошондой эле Таиланд менен Германия командалары беттешет. Орусиянын командасы дем алышта Австриядан 1-0 менен утулуп калып, 2016 жылкы Европалык чемпионатка жолдомо албай калды. Англия болсо Словенияны 3-2 менен утуп, 100% жеңиштер менен келатат. G тобунда Швеция 3-1 эсеби менен Монтенегрону утуп, 2-нчи орунда турат. C тобунда Беларусту 1-0 менен уткан Испания дагы 2-нчи орунда. Жаңылыктардын соңунда демейде акробаттар сальто жасайт эмеспи? Бүгүн сиздерге чоң унаанын сальтосун көрсөтөбүз. Америкада болгон жарышта айдоочу унаасын тарыхта биринчи жолу алдыга карай сальто жасатып, дүйнөлүк рекорд коюуну көздөгөн. Бирок токтоно албай ала салып кетип, рекорд эсептелбей калды. Буга карабастан ала салган унаанын айдоочусу укмуш болду деп өзү ыраазы болду. Жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. bbc.kyrgyz.com биздин дарегибиз. Муну албетте жаңылыктарды ошол жактан окусаңыздар болот. Берүүнү алып барган Акчолпонго чейин саламатта болуңуздар.